Арқар менен құлжадай қойындасқан ежелден, қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құлағы. Арқар менен құлжадай деп эки элдин окшоштугун салыштырган видеоролик расмий Ак Орданын сайтына жарыяланып, кайышпас эки элдин ичинде жылуу кабыл алынууда. Анын жөнү бар. Бул аптада Ала Тоого Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев расмий сапар менен келди. Кызыктуу сапарды башынан баяндайын, биз менен болуңуз. Ынтымак орто протокол кызматы кабмин мүчөлөрүн катарынан тезип бауырларды тосконго даярдык мыкты. Ал эми казакстандык журналист өз делегациясынын ишин мыкты чагылдырууга бел байлады көрүнөт. Лидерлер тар курамда, андан соң кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Токаев жогорку мамлекеттер аралык кеңештин жыйынына катышып, боордош элдердин достугуна жана стратегиялык өнөктөштүгүнө жаңы дем берди. Улуу Чыңгыз Айтматов айткандай, эл достугу эң бийик тоо, анын чокусуна чыккандар эч качан ыза көрбөйт. Биз дал ушул бийик чокуга кол кармашып бара жатабыз десек болот. Мамлекет башчылары эки тараптуу соода экономикалык алаканы күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Жапаров 2030 жылга чейин сооданын көлөмүн 3 миллиард долларга жеткирүүнү сунуш кылды. Бүгүн биз жогорку мамлекеттер аралык кеңешибиздин 7-чи жыйынын өткөрүүдөбүз. Бул жыйын биздин мамлекеттердин ортосундагы боордоштукка, стратегиялык өнөктөштүккө жана өз ара ишенимге жаңы дем берип, эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди илгерилетүүгө өбөлгө түзөрүнө ишеним артам. Президент Токаев Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу сооданын көлөмү 2 миллиард долларга жакын экенин, бул көрсөткүчтү мындан нары көбөйтүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрү бар экенин ырастады. Эки жакты сауда саттык көлөмү шамамен 2 миллиард долларга жетти. Бул көрсөткүчтү эселөөгө барлык мүмкүндүк бар. Кыргызстандын экономикасы өркүндөп, инфракурулуму жаңарып, калктын ал-аукаты жаксарып келеді. Сонымен катар, элиңиздин аймактагы және әлемдегі бедели арта түстү. Бул сиздин саликалы саясатыңыз бен кажырлы эмгегиңиздин жемиси.